Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Эмил Кызаев башында турган комиссия мекемеге караштуу эс алуу жана дарылоо жайларынын ишмердүүлүгүн текшерүүгө алды. Көгүлтүр ысык көлдүн түндүк тарабындагы Тоор Айгыр айылында жайгашкан улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборундагы абалы көңүл жылытарлык эмес болуп чыкты. Комнаталардын иштерине жетип байкалса, абой керек экен, бир топ акча керек экен. Колдон келишинче баарын жасап атасың. Сен качан балдар келет бияка? Мага негизи эртең поток келет. Сен даярмы турат? Жок, даярмы? Просто бүгүн уже бүтүштү буларчы. Профсоюздар федерациясы тарабынан түзүлгөн комиссияга жеринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган комиссия кошулуп, андагы даярдыктардын жетишерлик эмес экенине ынанышты. Эс алуу борбору союз мезгилинен калган имаратта жайгашкан жана жайкы сезондо гана иш алып барат. Андагы балдар жашай турган комнаталардын оңдоп түзөөдөн өтпөгөнү, төшөнчүлөрдүн эскилиги, ашканадагы муздаткычтардын бирөөнүн иштебей турганы абалдын кейиштүү экендигин көрсөттү. Биле болгон кезде жетип приходит, навыки дейт. Ты думаешь? Жок, ушуну үстүнө бир сыраада келет. Кайда турабыз? Так, ну как тут? Обои вообще арманели. Бирокчу, былтыр деле 5-6 поток менен алдыңыздар да. Анан ошондон түшкөн акчага бияка бөлүнбөйбү ремонтко? Асыр канча карызың бар? Сен налогко өткөн жылы төлөгөн койдуң. Асыр канча? Жок, төлөдүм. Асыр канча карызың бар? Мага чейинки 2,5 миллион бар. Мага ошо пенсиясы менен ошол турат. Мен өзүмдүн жылымды кышып төлөдүм. Экеле ошо жарым калды, башка бар тазабы? Ооба. Ошонун борчу төлөм, анан космический ремонт кылам деп. Мына космический ремонттун колунан келиши чыгып атат. Мына пастелдерди мен азыр ишкеге барткам. Немеге жаздырып алчы. Пастелге немеге простун алганга кыздар жердегилер 100 простун заказ берген. Не работает? Это холодильник камера, это морозильники. Фрион оказывается. Ну сейчас меня. Ну завтра же заезд. Завтра заезд как? Холодильник еще не задействован. Как это так? Улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору 100дөн ашык баланын кабыл алууну көздөп жатканы белгилүү болду. Бирок профсоюздар федерациясы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган комиссия даярдыктардын начардыгынан улам бир жумага жылдыруу чечимин кабыл алып, бул убакыт аралыгында кемчилдиктерди жоюу тапшырмасын беришти. Улан эс алуу, балдар эс алуу жайы бүгүнкү күнгө даярдыгы жок деп айтсак болот. Себеби ашканасы даяр эмес, муздаткычтардын иштеген дагы душевойлору, балдар жуунучу жайлар, дааратканалардын баары даярдыгы жок. Уктоочу жатаканадагы төшөнчүлөр дагы эскирген абалда. Белоолорун көргөн жокпуз. Склад жабык дейт. Мен ойлоп атам да өз убагында келген экенбиз да, мына гос администрациянын өкүлдөрү, МЧ, санслужба бүт барып келип туруп бирге чечим келип атабыз да, дагы бир иштеп даярдыкты бүт баарын чечип керек экен да, маселе көп. Мен ойлоп атам да, мына директор менен сүрөтөбүз, дагы бир жуманын ичинде бүт баарын ордуна коебуз деп атат. Мен ойлоп атам да, бир жумадан кийин келип туруп 29-июнда баа беребиз да, анан бүт баары даяр болсо уруксат беребиз. Андан соң профсоюздук комиссия 1987-1992 жылдары Кыргызстан агро өнөр жай профсоюзу тарабынан курулган Тел-Тору пансионатында болушту. Ал жерде жеткинжектердин баласынан эс алуу борбору орун алган. Пансионатта жайкы эс алууга кабыл алуу боюнча даярдыктар канааттандырылып. В прошлом году что столовой институт полностью перекрыли. Мягкая кровля, течь была сильная. Что-то шифер алпарм. Да. А в этом году сейчас мы кинозал закрываем, потом вырос там. Холодильник внизу. Там целое хозяйство. Это, по-моему, что я не знаю. Мы сюда не заходим. Профсоюздук комиссия жеткинчектердин эс алуусундагы жашоочу бөлмөлөрдү, ашканадагы абалды толугу менен текшерүүгө алып, айрым бир кемчилдиктерди жоюу тапшырмасын берди. Кандай? Турмуш жакшы эле? Канча болду келгениңерге?
Жакшы курсак тоюп атабы? Курсаңар тоюп атабы? Жакшы. Эшиңе оороган жокпу? Молодец, жакшы. Жагып атабы? Эмнеси жагып атат? Ысык көлдүн жээгиндеги тел туруп пансионатынын базасында ачылган Баластан балдардын эс алуу жайы мына бүгүнкү күндө ошол жерде Бишкектен, Чүйдөн, ошондой эле Нарын областы жана Ысык көл областынан жалпысынан 270 бала эс алып жатат. Бул биринчи поток. Буюрса экинчи потокко да болжол менен ушунча баланы эс алдырууга шыктанып кызматкерлер даярдыгын көрүп турат. Ал эми жалпы республика боюнча айта кетсек, жалпы айыл чарба кызматкерлерине ушул мен айткан 11 балдардын эс алуу борборлорунда 2000ден ашык балдарды эс алууга быйыл даярдык көрүлүп жатат. Ош областында 4, Жалал Абад областында 4, ошондой эле Баткен областында 2 балдардын эс алуу борборлору бар. Кыргызстан профсоюздар федерациясына караштуу Чолпон Ата шаарындагы Ала Тоо пансионатында жетекчилик алмашканда 3 айдан ашык убакыт болгон. Что приобрели завод с приходом нового руководства? Ничего пока. Ничего не приобрели? Нет, пока ничего нет. Молар жаңы экен, ана муң бар деген учкай тигилип калып, былтыр стиркага берсе бүт ажырап кетиптир. Булар жарабайт. Заезд качан болот заезд? Мынакей заездге биз даяр элебиз, бирок 26-сы, 27-сы. Саламатсыздарбы? Постель болсо кантип принимать? Жок, я заказал. Бишкектен ала коем. Жанагы мындай шешектерди экинчи жолу стиркага анан тактарын кетириш үчүн жакшы эмелерди, средстволорду алып көрүп көрөлү дедик. Бул жаңы эле алдык муну, мен көчө өткөрүп алдым. Анан бул телевизордун баары списанияга чыгыптыр. Но чыкканы менен кайра эле иштете беришиптир. Булар эми жарабайт, өзүңүз билесиз. Посуда алдык. Болгон складдагы посудалар бул экен, болгон ушул экен. Бул экинчи склад. 900 кишини батыра алган Ала Тоо эс алуу жайында көпчүлүгү Союздан калып 50 жылдан бери турган эскирген жыгач коттедждер. Алар сырдалып, оңдолуп эс алуучуларды кабыл алууга даяр турат. Суайка. Старый кровать. Кровать старая. Жок болуп коем. Невысокий. Ошондой эме болот да. Этому коттеджу 50 лет. Будем улучшать. Эс алуу жайын тамак аштарды даярдоо тарабында кылдат даярдыктан өткөнүн профсоюздук комиссия текшерип, айрым бир учурларга маани берүү талабын коюшту. Нормальный иштесе Они старые, вот эти все новые. Бүт тендерин баарын алмаштырдык. Они хорошие, старые, надежные. У нас на некоторых курортах еще чистятся такие, да. 74-й год. Посуда алдык. Так, ну хорошо, что еще покажете? Кыргызстан профсоюздар федерациясына караштуу Көгүлтүр ысык көлү санаторийи жылдан жылга өнүгүүсүн токтотпой эң алдыңкы сапта турат. Ал жайдын жетекчисинин иш билгилиги менен өткөн жылы санаторийдин Союздан калган имараттарында өтө чоң оңдоп түзөө иштери жүргөн. Ал эми быйылкы жылы мекеменин кире бериши чоң өзгөрүүгө туш болуп, таман таштары төшөлүп, фонтан салынып, жарыктандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Бул жерде жөнөкөй эле баягы мурунку асфальт бар болчу. Анан өңгүл болуп, бул жерге кирип келгенде көрүнүш анча эмес болчу. Анан биз да ушул Көгүлтүр ысык көл санаториясын жакшынакай кылып кирип келгенде эле баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт. Киргенде жакшынакай болсун деп ушул жерде баарын брусчатка, асфальттын баарын алдык. Бул абдан көп эмгек болду. Анан ушинтип брусчаткаларды коюп атабыз. Бул жерде болсо
газон болот, жакшынакай жашыл болгон. Анан быйыл жетишпейбиз го, эмки жылы бул жерге дагы бир декоративный үстүнө бир жакшынакай өсүмдүктөрдү коебуз. Ар жакта фонтан болот, фонтандан кийин дагы газон болот да. Ал эми эки четте бияка полив жасадык. Бул жерде автоматический полив болуп турат. Четтери дагы газон болуп, жакшынакай скамейкалар менен жабдылат да. Бул аллея аягына чейин, көл жээкке чейин эс алуучулардын басканына ылайыктуу болуп, кети көлдүн уже жээгине чейин жасалды да. Биз ошол кезде эле мына азыр коммерциялык бөлүмдөн түшүп аткан акчадан ошо каржыланып атат. Өзүбүздүн түшкөн пайдадан, коммерциялык сатуудан түшкөн каражаттан ошол жерлерде жасалып жатабыз. Бул жерге болсо атайы жашылча жемиштерди сатканга базарчык жасап атабыз. Себеби ар ким ар кайсы жерге туруп алышчу, кууштагы кыйын болчу. Бул жерде келип баягы жергиликтүү элдер келип өзүнүн жемиштерин сатса болот да. Бул жерде көп дагы ошо конок үйлөрү бар. Ошол жаныбызда жайгашкан Чолпонтандын ошо бияк булуңундагы жарымына жакын адамдардын баары ушул биздин аллея аркылуу көлгө киришет. Бул аллеяны дагы жакшынакай кылып, мурунку бул туяларды сактап калып эле биз ушундай бул жерге жарык берүү коюп, андан ары жаңы туяларды тиктик да. Бул лечебницанын оозу дагы өңгүл-дөңгүл болуп турган. Азыр мындай кылып жакшынакай кылып, буякада брусчатка тиздирип койдук да. Бул жерде атайы смарагда деген туяларды отургуздук. Жана книжка деп. Себеби бул смарагда узунунан кетет, а книжканы болсо кийин өскөндөн кийин тоголок кылып коебуз да, ошондо бирөө узун, бирөө тоголок туялар болот да. Туяларды мисалы үчүн кээ бир жерлерде өспөйт да, кээ бир сорттору ар түрдүү болот да, жер тандайт. Кантип тандадыңыздар? Биз питомниктерге бардык, интернеттен карадык, ошол тиги токойчулар менен сүйлөшүп көрдүк. Анан бул мисалы бул книжка деген туя, бул өзүбүздө эле Ысыкөл районунда өскөн туя да. Анан ал жерден алып келдик, себеби бул батыраак өсүп кетет экен. Анан бул смарагданы болсо питомник Жирдебек дейт, Ысык Ата районунан ошол жерден алып келдик. Себеби бизге биринчиден баасы дагы бизге арзаныраак болуш керек болчу, экинчиден кийин өскөнү жакшы болгондой. Биз эми чоң узун да дала алган жокпуз, кыскасын алдык, бирок булар эң жакшы туялар болуп эсептелинет да. Деме сугаруу системасы кандай? Сугаруу системасын атайы ошол компьютерный сугаруу деп атайы суу түтүктөрүн койдук. Бул жерге балдар мына 1,5 айдан ашык иштешти. Ошо аягына чейин суу түтүктөрүн коюп бүтүштү. Айта кетчү жагдай Көгүлтүр Ысыкөл санаторийинин ынтымактуу жамааты андагы жыл сайын алдыга жылган чоң ийгиликтерди кубануу менен колдоп, биз барган учурда да ишембилик өткөрүп, салым кошуп жаткандыгына күбө болдук. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Эмил Кызаев башында турган комиссия мекемеге караштуу болгон Ысыкөл эс алуу жайынын ишмердүүлүгүн да текшерүүгө алды. Ага киргендеги башка аллеяга жаңыдан таман таштары төшөлүп, жарыктандыруу системасы жаңыланып, көзөмөл кылуучу камералар орнотулган. Мындай абал эс алуу жайынын көркүн ачкан. Ал эми 300 адам бир учурда тамактанчу ири чоң ашкананын чатыры эскилиги жетип, буга чейин жамгыр жааган учурда суу агып, абал кейиштүү болуп келген. Бирок алы толугу менен оңдолуп, тамак аш даярдоо шарттары да жакшырган. Мына жакшы. Жерде бир тамчы жаан кирбейт. Үстүн профнастыр менен жаппадыңыз. Кана ким Индира кайда? Жүр, пойдем. Вы здесь закрыли, да? Конечно. У вас же текло в прошлом году. Да здесь везде текло. Аябай ток көп деген. Да, нам сейчас Волото тоже так сказали. Да, мен барып, эртең өзүн акчам түшпөдү. Бул корпусный татамдан сатып келем. Тетиги плита 6 мармит. Токтун баарын ушу жеп атат, күн иштеп. Атиги жаңы келген бар экен 100 миң сом. Быстро нагревается. Анан кастрюльдө койсоңуз иштейт. Кастрюльдө алып салсаңыз автоматически өчөт. Ошондой келе Электр энергияны экономия. Потому что былтыр 2 сом 81 тиын болчу. 1 киловатт, сейчас 3,80 иштейт. На рубль көтөрүлдү 1 сом болчу. Все работает, да? Все работает. Вот мы газ поставили. Теперь, если света не будет, у нас газ есть. У нас запасной. Вот на темир менен жасап.
Я сказать, я не услышала. Ничего, уютно, жақсы. Ну, я тоже начала изменить даже. Ысык көл эс алуу жайыдагы жайкы сезондо гана иштейт. Учурда ал жай мына агылып келе турган эс алуучуларды кабыл алууга ар тараптан даяр турган учуру. Ушу ар бир жылы бияка келип жүргөндө мен жылыштарды көрүп жүрөм да, мына Каран Татынакай благоустройство болуп атат, мына жолду төшөп коюптур, басканга да ыңгайлуу жакшы болуп калыптыр. Столовойдун ичин карасак, мурдагыдай эмес, чатырын жаап, суу кирбей, стол бүт баарын тең, кухнянын бүт баарын иштетип коюптур. Бүт баары тең иштейт экен. Мына асырдагы тетиги пляжды тазалап оңдоп атат. Мен ойлоп атам, бияк келечекте эң бир Татынакай эл эс алып турган ушу башка санаторийге, пансионга салыштырган ошонун кем болбогон ортодон бийик жакшы пансионат болуп деп ойлоп атам. Кыргызстан профсоюздар федерациясына караштуу жаратылышы өтө кооз жерде жайгашкан Жетөгүз дарылоо реабилитациялык борбору жыл бою ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Союздан мурас болуп калган имараттардын шыптарынын айрым жерлеринен тамчы өткөнү, дубалдарынын кээ бир жерлеринин шыбагы түшкөнү жана эскирген эмеректер башкы көйгөй. На каждом этаже. Но в таком нерабочем состоянии, видите, течет. Биздики азыр бул жер кровлар болуп жатат. Бияк кайсынан жетип таппайбыз. Айла жок тетигинде усап атканын жасап койдук. Жаганаттан сайын ушак проблема. Бийил ушак расчет кылып атат. Почему? У нас там много, ну это вы же в каком веке живете? Что здесь плесень? Поняла, вы что делаете тут? Плесень, да? Ой, ужас, как? Я же говорю, я зашла с порога, все. Ужас, просто ужас. Но до этого было такого. Здесь же был люкс номер, а теперь люкс нет, да? Азыр күзүндө олар же көп жасайды. Жаным, просто качество хорошее. Видите, сейчас сезон вы не сможете 2 недели отправить, потому что у вас сейчас... Мындан тышкары өткөн жылдагы айлык акылардын берилбей жатканы да нааразычылыктар менен айтылды. Ана биздин зарплатабыз билет, биздин зарплатабызды алып берип да коюп кетсеңер жакшы болот эле. Кредит төшүшүбүз керек. Ошо жашоо тиричиликке керек. Профсоюздук Жетөгүз курортунда жаңылуу иштери акырындап жанданып баштаган. Андагы айрым жашоо бөлмөлөрү толук ремонттон өтүп, жаңы эмеректер коюлуп, жагымдуу абал түзүлгөн. Бул эмнелер булар, люкстар болобу? Жок, это просто... Это стандарт кой. Те улучшенный. Улучшенный. Нет, это матрасы. Вот ковролин. Здесь ремонт не делали, просто помыли. Комиссия келдиби да карап жүрүп? Жакшы, рахмат, жакшы жасаңыздар. Мен соолукта болду. Наноз дейбиздар, Биз келгенде бул жердин 12 миллион карызы бар болчу. Биз 12 миллион өтүп турганбыз. Азыр 6 миллион калды. Бир жылдын ичинде ошо 6 миллион болуп, андан тышкары главный корпусу зданиясынын ичин фасадын жасаттыр. Бир блоктун крышасын жаптырдык. Андан тышкары 60 койка, жаңы мебелдерди алмаштырдык. 8 комнатабызды ичин бүт ремонт кылып, евро кылып, ичин ковер, мебель полный алмаштырдык. Негизи бул жерге 1000 кишилик кылса деле бизге клиенттер келип көбү кайра акы берип атат. Номер фонд аздык болгондон иште условиябыз мындайча айтканда көп жылдан бери каралбай кетти. Аябай чөгүп кеткен экен. Эми ошол жерде азыр болгон күч аракетибизди жумшап атабыз, ошол жерде көтөрөлүп деп. Ошол кыскача айтканда столовойду жасадык. Столовойда плачевный состояние болчу, иштерин бир сыйра ремонт кылдык. Элдердин зарплатага ушу бизге чейин да 2 миллиондон ашык карызы бар экен. Азыр ошондо берип келатабыз. Азыр 1 миллион 800 миңдей калды карыздарчы. Ошолорду утулуп алсак деген ой болот. Биз жака ушу көбүрөөк путевка бөлүп берип турса, ушу ФПК жактан жардам берсе жакшы болот деп атабыз.
Ошентип Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Эмил Кызаев башында турган комиссия ысык көлү жээгиндеги жанага караштуу болгон эс алуу жана дарылоо жайларынын ишмердүүлүгүн толук текшерип, абал менен жеринен таанышып, көйгөйлөрдү угуп, аларды чечүү багытында тапшырмаларды беришти. Ошону менен катары жетекчиликке тийиштүү маселелерди чечүү боюнча иш алып баруу максатын коюшту.